Адамдын кол жазмасы аркылуу анын мүнөзүн аныктап көптөгөн маалыматты билсе болот. Кол жазманы изилдеген илим бул графология деп аталат. Аталган илим адамдын кол жазмасы аркылуу анын психикалык абалын изилдейт. Негизи адамдын кол жазмасы боюнча көп маалымат алса болот да. Мындайдан биз кол менен негизи жазууну качан үйрөнөбүз? Биринчи класстан үйрөнөбүз да. Бир стандартный классты алалы да. Мисалы 30 бала. 30 бала класска келди. Алардын баарын тең бир эле эже окутат да. Бир агайын, азырынча көп эжей деп эле айталы да. Ал эже баарына тең мындай бирдей маалымат берет да. Баарын тең бирдей үйрөтөт. А бирок ошо 30 баланын 30 башкача кол жазма менен чыгып атышпайбы? Бизди үйрөткөн эжелер айтпайт да, сен тамгаларды толук кылып жаз, а сен болсо тамгаларды мындай уштуу, а сен болсо сүйрө кылып, сен болсо оң жакка же сол жакка наклон кыл деп айтпайт да. Ал деген өзүбүздөн. Адистин айтымында тамганы сулуу кылып жазган адамдар башкаларга өзүн оң тарабынан көрсөтүүгө аракет кылгандар. Балдар менен ата-энелер менен көп иштегендиктен кол жазмаларынан көп нерсени байкайсың да. Мисалы, кээ бир адамдардын тамгалары мындай толугураак жазат да. Мындай кээ бир адамдар болсо тамгаларын сүйрүү анан мындай учтарын чыгарып жазат да. Мындай тим эле тике учтар чыгып турат да. Анан ошолордун сүйлөшүп атып, ошолорду аларга байкоо жүргүзүп аткандан кийин карасаң, толук жазгандар мындай конфликтке көп барбаган адамдар да, көп урушканды жаман көргөндөр да. Мындай айла жок барат да, аларды конфликтке прям тартыш керек да. А жанагы кол жазмасында бурчтар көп, анан мындай тике жазса, алар деген эмерек болот да, мындай конфликтке жакыныраак адамдар да. Адамдын сологой же оң кол менен жазышы бул деген генетика жооп берет ал үчүнчү. Эгерде ата-эне экөө тең, атасы да энеси дагы баягы сологой болсо, баласы 100% тоже сологой болуп калышы мүмкүн да. Анан сологойдун эмнеси башкачараак. Сологой жазган адамдар, булар башкачараак да, чын эле башкача болушат. Булар деген оң кол менен жазган балдарга караганда, адамдарга караганда сезимталыраак да. Мындай булар сезимталыраак. Анан эгерде бул биз кыз бала жөнүндө сүйлөсөк, булар мындай ыйлабегенге жакыныраак, көбүрөөк өзлөрүнө мындай бир аяр мамиле талап кылган балдар да. Булар башкача. Анан булар деген артисттер. Мындай анткени булар деген баягы сезимдер дүйнөсүндө көбүрөөк жашайт да. Лада Мызгина учурда 14 жашта. Ал сол колу менен мыкты сүрөттөрдү тартат жана жазат. Кичинекейинен эле сол колу менен кыймылдаган ал үчүн ыңгайлуу болчу. Тамактанганда гана оң колу менен тамактанбаса, сол колу ар дайым активдүү. Портреты людей. Бала бакчадан бери сүрөт тарткан абдан жагат. Мына мен тарткан сүрөттөр көбүнчө портрет. Класста окуган кыздарга сүрөттөрүм жагат. Ошол себептен аларды тартып баарына белек кылгам. Больше ничего. Дүйнөдө 95% адамдар оң колу менен жазышса, анын 5% сол колу менен жазышат. Адистердин айтымында сологойлордун ойлонуу сезими абдан күчтүү өнүккөн. Көбүнесе алар искусствого жакын инсандар болуп саналат. Ал эми дүйнөдөгү эң көрүнүктүү саясатчылар жана аскер адамдарына Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Бенджамин Франклин, Джордж Буш, Барак Обама, Владимир Путин,
Ал эми сүрөтчү Леонардо да Винчи сол колу менен өзүнүн мыкты сүрөттөрүн жарата алган. Белгилүү окумуштуулардын ичинен Альберт Эйнштейн, ошондой эле Голливуд жылдыздардын арасынан Анджелина Джоли, Мила Йович, Брюс Уиллис сологой болуп саналат. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай берүүсү.